5 каналдагы түз эфирдеги берүүлөрүбүздү ой бүгүн программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш мындан ары күчөйт. Бул максатта Кыргызстанда атайын стратегия, мамлекеттик стратегия иштелип жаткандыгы тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев кечээ президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. Долбоордун негизги багыттарынын бири катары декларация тапшыруу жөнүндөгү мыйзамдарды күчтөндүрүү болуп эсептелет. Ага ылайык атка минерлердин киреше чыгашалары көзөмөлгө алынып, алардын сатып алуулары, мүлктөрдү сатып алуулары массалык маалымат каражаттары аркылуу жалпы коомчулукка жарыяланып турат деген маалыматтар айтылды. Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул стратегиянын тегерегинде сөз кылабыз. Ошондой эле тегеле Кыргызстанда коррупция менен күрөш кандай жүрүүдө, бүгүнкү күнгө карата натыйжалары кандай болууда. Ушул жана башка суроолорго алдыдагы мүнөттөрдө биз жооп издейбиз. Биздин каналда болуп туруңуз. Бизге келген меймандар менен тааныштырайын. Коомдук ишмер юрист Акынбай Кошоев, ошондой эле коомдук ишмер коопсуздук маселелери боюнча серепчи Талант Разаков, менин сол тарабымда жарандар коррупцияга каршы коалициясынын жетекчиси Түлеккан Исмаилова жана экономист серепчи Искендер Шашеев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Эгерде туура көрсөңүздөр, биз азыр жогоруда айткан президент кечээ Коопсуздук кеңешинин жетекчи катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алган. Ошол боюнча даярдалган сюжет бар эле, аны көрүп алсак, андан кийин талкуубузду баштайбыз. Эми өлкөдө жемкорлуктун негизинде мыйзамсыз байыгандар тескелет. Бул багытта атка минерлердин жашырган мүлкүн аныктоо механизмдери иштелип чыкканын Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. При подготовке проекта антикоррупционной стратегии коррупцияга каршы күрөшүү долбоорунун стратегиясын иштеп чыгууда биздин улуттук эксперттер да тартылды. Алар долбоордогу айрым кемчиликтерди эске алуу менен бир катар сунуштарды берди. Долбоор иштелип чыккан соң экспертиза катары тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлдү. Ушул жумада биз жөнөтүлгөн документти алгандан соң гана Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө бере алабыз. Ал эми ушул жылдын июнь айында Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүнү пландап жатабыз. Ал жерде стратегиялык долбоорду талкуулайбыз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды убактылуу ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттемелерин жана мүлкүн декларациялоо тууралуу мыйзам эл аралык талаптарга жооп берет. Мында атка минерлердин киреше жана чыгашалары көзөмөлдөнүп, антикоррупциялык механизм киргизилет. В течение последних 6 месяцев акыркы 6 ай ичинде Коопсуздук кеңеш кызыктар болгон мамлекеттик органдар менен декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жакшыртуу максатында долбоор даярдады. Анда декларацияны көзөмөлгө алуу үчүн 2 негизги критерий каралган. Биз ал критерийлерди 8ге көтөрүүнү пландап жатабыз. Мунун себебин айта турган болсом, Коопсуздук кеңеши жарым жыл аралыгында декларацияны көзөмөлдөө багытында эл аралык тажрыйбаларды өздөштүрө алды. Жана биз аны өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна киргиздик. Эми декларация толтурган бардык атка минерлер жана анын жакындары мүлк сатып алса, ал маалымат жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомго жарыяланып турат. Бул сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун бир багыты. у нас проводилась декларационная кампания в прошлом году. Бизде декларациялык кеңеш былтырдагы мурунку жылы да өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгы көзгө көрүнөрлүк эффективдүү болгон. Себеби бизде 99% декларация тапшыра турган жактар бар. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен биздин декларациялык өнөктүк кыйла натыйжалуу болот. Өз кирешеси менен чоң чыгашаларын жаап жашырып келген адамдар эртеби кечпи кылмыш жообуна тартылат. Аталган мыйзам долбоору бардык деңгээлдеги чиновниктердин чыгашаларын жана кирешелерин көзөмөлдөөнү кыйла күчөтөт. Ошондой эле коррупцияга каршы жаңы натыйжалуу механизмдерди киргизет. Учурда мыйзам долбоору өкмөттүн кароосунда турат. Андан ары жогорку кеңешке жиберилет. Проект данного закона находится в правительстве и бул долбоор өкмөттүн кароосунда турат. Көптөгөн мамлекеттик органдардын талкуусуна алынары күтүлүүдө. Ал долбоорго сын пикирлерди жана толуктоолорду айтышы мүмкүн. Биз ушул жумада акыркы макулдашылган жыйын өткөрөбүз. Буйруса жакынкы күндөрү ал жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлмөкчү. Бул багытта президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө жана экономикалык тармактарда коррупциялык күрөштөрдүн тамырын кыркуу боюнча пландуу иштерди улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Алмаш Параталиева, Адлет Марсбеков, 5 канал. Алгач сөздү Искендер мырза сизден баштайлы деп атабыз. Анткени сиз жогоруда айтылган ошо коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иштелип жаткан стратегияда иштеп чыгууда ошо эксперттердин катарында экенсиз. Ушул стратегия тууралуу алгач мындай жалпы маалымат берсеңиз кененирээк.
негизи баягы мурдагы жылдары кабыл алынган стратегия боюнча көп жумуш жасалды, муну айтыш керек. Албетте баягы көп нерселер биринчи жолу жасалгандан жакшыбы жаманбы аны баалоо алды да. Бирок жаңы стратегия кабыл алынганда ушул ал жерде ал иш аракеттерде каралбай калган учурларда эске алынат. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат бул стратегия? Мен ойлойм бул эң негизги бизде бүгүнкү күнгө чейин көп механизмдер иштеп чыгыла элек. Башка өлкөлөрдө жасалган механизмдер, аларды эгерде эске алса, аларга таянса, балким ар бир өлкөнүн өзүнүн спецификасы бар, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошол өзгөчөлүккө багытталган болуп, биздин өзгөчөлүктөргө туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жолу биздин Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн эске алуу биринчи нерсе болуп жатат ушул стратегияда. Экинчиси баягы жаңы ыкмада коррупциялык баягы иштер жасалса, мисалы үчүн адамды айта албайсың да, коррупция жасадыбы, жасаган жокпу. Бирок эгерде мисалы үчүн күтүлбөгөн жерде, биз билебиз, Кыргыз мамлекетинде маяналар аз да бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта. Ошондой аз маяна менен ушундай чоң чыгашалар болсо үй бүлөсүндө, демек бул жерде таза эмес деген ой келип чыгат. Эл аны көрөт, эл аны айтат, бирок аны мындай мамлекеттик деңгээлде аны аныктап көрсөтүү ушул ыкмалар эмгичекте баягы иштеп чыга элек болчу. Ушул стратегиянын аркасынан иштелип чыгат. Анан негизи баягы коррупциянын эң тамыры ушул мамлекеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгынан келип чыгат деп эсептелинет да. Негизги себеби. Анткени эгерде чыныгы мындай жашайын, жөн эле кийинбей эле, эчтеке кылбай эле, жөн эле тамак алып жашайын десеңиздер, мисалы үчүн Бишкекте же башка чоң борборлордо биздин өлкөбүздө бир 10-15 миң сомдой кетет. Маяна бир 6 миң сомдой, 5 миң сомдой төлөнөт да кээ учурларда. 12 миң сомго чейин өскөн кээ баягы кызматтарда. Бирок ошо ага карата бирок байкасак, кээ бир мамлекет кызматкерлер 1 миң доллардай, 700 доллардай тегерегинде акчаны кетиришет да үй бүлөсүн багыш үчүн. Албетте бул жерден көп суроолор туулат. Бул себепте жанагы жогорку профессионалдар мамлекеттик кызматка шашпаганын да себеби да. Анткени маяналар кичинекей. Эгерде адамдын дили таза болсо, мен эмне барып уурдайынбы деген суроо берет да өзүнө. Андан көрө иштеп эле коюшу мүмкүн. Жеке ишканалар менен же болбосо башка өлкөгө барып, башка өлкөдөн иштешим туура деп ушундай чечимдер кабыл алат. Бул жерден ушундай нерселерге көңүл бурулат да жаңы стратегияда. Бул жанагы декларация жөнүндө мыйзамдарга күчтөндүрүү. Биринчиден баягы мамлекеттик кызматкерлердин маянасын өстүрүү, экинчиден ага жараша мамлекеттик кызматкерлердин чыгаша жана киришесин эске алуу. Эгерде туура келсе, жакшы да, анда чынчылдык менен жакшы иштеп келет, ак иштеп келет. Эгерде туура келбей калса, чыгашалар киришеден ашып кетсе, демек бул жерден бирдемке тарза эмес деген нерсени көрсөтүүчү ушул ыкмалар иштеп чыгышы мүмкүн. Канча убакытта даярдалды бул стратегия? Эми баягы бул нерсе мамлекеттик документтер, албетте өткөн жылдан бери мындай иштер жүрүп атат. Анын сырткары дагы чоң топ ушул эксперттер катышкан. Албетте бир топ эле ушул бүгүнкү азыр 6-ай болду жаңы жылдын. Кичигип жатабыз. Мөөнөттүн ичинде иштелип чыгып атат. Ошол эле учурда сиз айтпадыңызбы мурунку стратегиялар жөнүндөчү? Аларга мындай анализ жасалдыбы? Кайсы мисалы нерселер аткарылбай калды, кайсы механизмдер иштеди, кайсылар иштеген жок деген сыяктуу бир анализ болдубу мурунку аракеттерге? Албетте анализдер жасалды, анын эсебинен баягы ага таянып жаңы стратегиянын кадамдары каралды деп айтса болот да. Жакшы. Бирок кандай айтсаңыз, ушу бүгүнкү эфирди уюштурар алдында бир топ сиз сыяктуу жарандык өкүлдөр, активисттер, укук коргоочулар, юристтер менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Анан көпчүлүк айтып атат да, ошол стратегияны иштеп чыгууда жарандык коомдун пикири эске алынбай калды депчи. Бул тууралуу эмне дейт элеңиз? Негизи эле сиздердин пикир айтылыш керек беле ошол жерде иштеп чыгууда? Эми бир четинен биз жарандар аябай кубаттайбыз бул президенттин инициативасын. Анткени ошол
бизге жолуккандан баштап эле 18-жылда июндан баштап биз өзүбүздүн каттарыбызды жибергенбиз Совет Безопасностьке. Анткени мурунку стратегия 12-жылы указ менен Мырза Атамбаев менен кол коюлган. Андан кийин 19-жылы өкмөттүн өзүнүн буйругу чыккан толуктоолор менен. Бирок ошондо да биз айткыбыз келет, мен өзүмдүн ошол шериктештериме кошулам. Анткени бул жарандык коомдун үнүн, бул биздин жалгыз үн эмес, бул деген иштеп аткан биздин ошол жапа чеккен адамдардын үндөрү. Экинчи жактан сөзсүз түрдө талкуу болуш керек. Армения же болсо Грузиядагыдай талкуу болуп, эл түшүнүш керек да. Эл колдомоюнча стратегияны ал дайыма орто жолдо негедир мындай жемиштери жакшы болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бир четинен биринчи колунда журналисттер болуш керек. Анткени журналисттер иликтеп, ошол эле анализди кандай болгон стратегия мурунку президенттики. Анткени сиз туура айттыңыз, биздин мониторинг боюнча мурунку президенттин стратегиясы кандай деп айтсам, ички өз министерстволор өзүнүн коррупциясын табат жана отчет берчү да, биз министерство финансыда мындай коррупцияны таптык деп бир-биринчи. Андай болбойт да, кантип өзүн өзү таба алат. Экинчи жактан ушу тажрыйба көрсөтүп атат, кичинекей мамлекеттер, Эстония болобу, Финляндия болобу, сөзсүз түрдө эгемендүү кеңеш болуш керек. Эгемендүү. Ошол эгемендүү кеңеш баарын карап, бүт тараптарды карап туруп, анан сонун бир аябай жакшы, инновационный, жакшы бир чечимдерди президентке, кеңешке, коопсуздук кеңешке берсе, мен ойлойм, бул дагы утушат да. А эгерде өзү иштесе, эл түшүнбөй калат дагы. Эл баягыдай эле жүдөп, анан өзүнчө бир пара берип, андай-мындай болуп жүдөй берет. А эгерде жаңы демилгени эл колдоп кетсе, бул аябай жакшы жемишин берет. Акынбай ага, айтсаңыз, деги эле ушундай стратегиялар мына буга чейин деле иштеп келген, канчалык натыйжасын берди? Азыр ушул стратегияга бир канчалык ишеним артсак болот, натыйжа көрсөтөрүнө? Менин оюмча, Совет Безопасности иши жакшы, тилеги жакшы, пландары жакшы, бирок абдан кечигип атат. 2,5 жылда азыркыга чейин эксперттердин нормативдик акты жанагы коррупцияны ошону кармап алуу, ошону менен күрөшүү жөнүндө мыйзамдар президенттин 2,5 жылдык сурогунан кийин чыгып атат. Буга эмне себеп? Буга азыркы биздин бийликтин өкмөттө дагы, президенттин аппаратында дагы, министерстволордо дагы именно ошол жанагы коррупцияны толук ачканга каалоосу жоктордун бардыгы. Ошон үчүн коррупцияны күрөшүү үчүн жанагы жаңы команда болуш керек, жаңы адамдар болуш керек, жаңыча мамиле кылыш керек. Өзү азыркы учурда коррупцияга аралашкан чиновниктер бар. Өкмөттө дагы, аппарат президентте дагы, ички иштерде дагы, ГКНБсинде дагы. А эмне үчүн алар кантип өзүнүн колун мына бул кол менен урдаган? Бул кол менен кантип чабат? Чаба албайт. Ошон үчүн менин оюмча, как юрист катары, анан мамлекеттик түзүлүш, анан саясий режимдерге түшүнүгү бар адамдар катары, анан коомдо кандай болгон? Биз алыска кетпейли, тажрыйбага таяналы. Пашиняндын Арменияда кылган ишин, Саакашвилинин кылган ишин, алар келер самат 2-3 айдын ичинде кардиналдуу өзгөрүүлөр жүрүп атат. А бизде коопсуздук кеңеши деген көп угабыз. Бул баягы жаш балдардагы халба дегенден бар сладко не становится. Коопсуздук кеңеши, а жылыш жок. Абдан кечигишип атат. Кардиналдуу өзгөртүү керек. Башкача неординарный подход керек, чындап күрөшкүсү келсе. А так абстрактный сөздү айта беребиз, мынакей. Биз тиги Акаевдин учурунан бери күрөшүп келе атпайбызбы? А кана жыйынтык? Жок. Себеби именно азыркы 3-5 президентте 3 муундагы уурлар ошол бийликте аралашып отурат. Ал менин жанагы декларациямды көрүп туруп, элге тиги коррупционер болуп чыгып кетейин десе, ай досум, мен чыгып кетет экен, мына мыйзамды парламентте да мынтип кабыл алалы. Өкмөттө да мындай мамиле кылалы дегендер отурат да. Ошон үчүн азыркы президенттин эң негизги милдети биринчи таза команда керек. Өзү коррупционер болса, мына азыр жакында эле министерство тиги транспорттан 500 000 менен ген прокуратуранын өзүндө Арпачиев, тиги Чалбаев дегендер
Ген прокуратура осуществляет надзор над правильным исполнением закона. Ошол урлуктардын барын кылмыштык обнаружить этиш керек, санкционировать этиш керек. Мына миссия боюнча чыгып кетти арпачы. Вот өздөрү урдап атса, мына демек ишеним жок. ишеним жок. Ишеним болуш үчүн дагы коопсуздук кеңешинин ичин кардиналды өзгөртүш керек. Башка кишилерди коюш керек. Жанагы деле халба деп айта бербесин бизге. Чындыктагы ишти айтыш керек. Талант агай, сиз кандай ойдосуз? Мына чын эле канча жылдан бери ушу коррупция менен күрөшөбүз деп айтып эле келатабыз, күрөш жүрүп атабы? Негизи күрөш жүрбөйт, такыр токтоп калды деген туура эмес. Анча-мынча мына азыр эле айтып өттүк. Анча-мынча кишилер жазасын алып атат, башка болуп атат. Мына ТЭЦ боюнча эле жакында эле мына бир чекитке жетти. Бирок эл дагы күтүп атат. Чындыгында биз бул эл азыркы учурда активдүү, мына азыр жогоруда айтып өтүшпөдү, кечигип атат деп. Ушу Совет Безопасности кичине бир пассивдүү болгондой пикир калтырып атат да. Бир 3-4 айда бир чогултпастан бул күнүмдүк иш болуш керек. Совет Безопасности айына жок дегенде бир жолу болуп аткан иштер жөнүндө элге отчет берип туруш керек, айтыш керек. Мына азыр айтып атат, мына биз өкмөткө бердик, анан кийин жогорку кеңешке бердик. Эмне үчүн элге жарыялабайт ошону? Жарыялаш керек. Эл азыр мына чоң казат деп чыгып атат. Эл кээ бирөө көп күтпөй эле айтып аткандай өздөрү эле самосуд кылып ийгенге даяр болуп калды азыр. Ошондой биздин парламент жөнүндө өтө көп сөздөр айтылып атат. Мына парламенттик шайлоо келет атат жакында. Кимдер келет деген эл түпөйүл болуп атат. Себеби парламенттин ичинде жанагындай бир кезде чоң кызматты ээлеп, бир кандайдыр мүмкүнчүлүгү бар, анан бүгүнкү күнү башкача өтө бай киши болуп калгандар суроо жаратып атат албетте. Эми ал мүмкүн мыйзамдуу байгандыр, мыйзам чегинде болгондур, бирок элде суроо бар. Мына бүгүнкү күндө кылмыш иштери козголуп атат. Менимче ушул жерде чек коюлат. Анан ошо мен бүгүнкү жанагы президенттин астына барып, коопсуздук кеңешинин айтып аткан стратегиялык ойлор тигиби деп муну көп жанагындай токтотуп, анан 2-3 жыл обсуждать эткенге убакыт жок. Муну талкуулап кечке. Мына азыркы бул ГКМ иштеп атат. Атайын мына АКС деп бөлгөн. Ген прокуратура иштеп атат. Ошолордун ишинин жыйынтыгын текшериш керек азыр. Эмне кылдыңар? Мына бул жылы, жарым жылда канча коррупционер боюнча иш козгодуңар? Канчасы жабылды, канчасы сотко өттү? Ушундай кылып караш керек. Анан уголовный иш козголот, кылмыш иши. Анан кийин эле бир сотко жетпей эле жанагы шар жарылгандай болуп жарылып, анан дайынын таппай калат. Эл анын баарын байкап турат. Мына бүгүнкү күндө тилекке каршы мына өткөндө бизде дагы кыргыз элинде дагы бир кемчилигибиз бар. Кээде ачуубуз келгенде мына эчтекени карабай баягындай өздөрүнчө бүтүм чыгарып кое берет элдечи. Ошого жеткизбеш керек элди. Ушул эле суроону Искендер мырза сизге дагы берейин деп атам. Деги эле бизде коррупция менен күрөш кандай жүрүп атат? Акыркы учурда мына Акынбай агай айтып өтпөдү? Акыркы 2,5 жылда ала турган болсок. Анткени президент келгенде негизги ушул ишимди ушу коррупция менен күрөштөн баштайм деп убада бергенде. Программасы да ошондой болчу. 35 киши бар болчу Свете. Эмнеге азыркыга чейин 35 кишинин жөнүндө дайын жок? Негизи баягы коррупция кайсы мамлекетте пайда болот да? Биринчиден баягы ушул турукташтырып калган илгерки салттары өзгөрүлбөсө, системалык түрдө өзгөрбөсө да пайда болот. Системалык түрдө мындай ыкма колдонулбаса, система өзү курулгандан кийин анын түпкү тамырын өзгөртпөйүн, системаны өзгөртпөйүн толугу менен эчтеке өзгөрбөйт да. Ошон үчүн мисалы үчүн ошо биринчи жолу көңүлү бурулуп атат да, ошол мамлекеттик кызматкерлердин маянасына биринчи жолу көңүлү бурулуп атат. Буга чейин бурулган жок. Анан маянасын көтөрбөй туруп эле коррупциялардын баарын кама деген сөз бул кандай да? Жоопкерчиликти көтөрүштүн астында баягы жоопкерчиликтин баасын көтөрүш керек да.
Ошол нерселер биринчи жолу болуп атат мисалы үчүн. Натыйжага ишеним барбы ошол нерсе? Башка нерсе мисалы үчүн санариптештирүүгө аябай чоң ошол көңүл бурулуп атат да. Мисалы үчүн мамлекеттик иштер, чечимдер чыкканда санариптештирүүсүз чыкканда жабык болот да. Биз билбейбиз, эл билбейт кандай чечим кабыл салды, бул тендер кандай өттү, тиги жерден кандай ошол буйрук кетти, аны билбейбиз да. Ошон үчүн өз кызыкчылыгына кылып алгандар да бар. Албетте ал нерсе ачык чыкканда бүт ар бир баягы бухгалтердик нерселер жасалганда, элге ачык болгондо, журналисттер, активисттер, жарандык ком өз убагында бул жерден туура эмес иш кетип атат деген деп айтууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондо коррупция болуп аткан кезде аганы токтотуу мүмкүнчүлүк колго берилет да, элдин колуна берилет. Ушул нерселер биринчи жолу болот. Жакшы. Мен кошумчалап коеюн Искендерге, анткени бул агайлар айткандай дагы бул коррупцияга күрөшүү стратегиясы комплекстүү болуш керек да. Бул аябай мага жакты Искендердин айтканы культура. Анткени адамдар түшүнбөйүнчө мен ушу парасыз ишимди иштей алам, парасыз паспорт ала алам, парасыз пенсияга чыга алам, ал акыйкат болот. Парасыз сотко бара алам, соттон коркпойм, анткени мен жактайм, парасыз прокурор менен сүйлөшө алам деген бүгүнкү күндө андай дегеле түшүнүк жок байкуш элдечи. Мен 10 жыл төрмөлөрдү кыдырып жүрдүм. Үйүмө кире албай 2 саат ыйлап, кээде ушунчалык таң каласың да, анткени тияктагы турмуш менен биздин турмуш күнүмдүк өтө берет да. А фактически баарыбыз тең, не застрахованы, что милиция туура эмес кармап алса, сөзсүз түрдө өлүм жазасы всю жизнь осужденный болуп кете бересиң. Анткени сен эч кандай ыкмалар жок. Эгер акчаң жок болсо, сен даже төрөй албайсың, операция жасабайт. Ушундай акыбалга келдик да. Ошон үчүн мен айткым келет, Министерство культуры, Адилет министрлиги көп гранттарды алышат, көп маянат эле келет аларга нормальный. Бирок эл менен иштегенге алардын негедир түшүнүгү жок, кабинетный. Биз офисный деп коебуз. Коомдун аң сезимин өзгөртүү дагы бул коррупцияны кыскартууга. Эркелеп элим деп тилдебей, унижать этпей, баягы тияка барып тен нарындык мындай, таластык мындай дебей, бул эл да. Баарыбыз тең элбиз да, Кыргызстандын элибиз. Ошон үчүн ошо президентский офис, парламент, элим деп жакшы бир агартуу, түшүнүктүү программалар жок. Керек болсо кыргызча таптакыр жок андай программалар. Биз перевод жасап берсек дагы оңой менен аябай кымбат да, телевиденияга чыкканга. Кээде бизди чакырбайт, анткени биз элге аябай күч беребиз, туурабы? Ошон үчүн Министерство культуры тойлорго барышат, тиги помощь беришет. Алар менен заниматься этпеш керек. Алар окутуу, культура, жөн эле баягы бири-бирин шылдыңдап тигиндей мындай айтыш эмес. Жанагы Элмирбек Иманалиевде болуп, нака элдин сонун духун көтөрүш керек. Андай жок программалар. Наоборот, элди жүдөтүп, эл бир институтка барганда коркот, анткени ал чиновник 300 сом сурайт, 500 сом сурайт. Ошо революциялар талкалаганда системаны, мурунку системаны. Бирок жаңы система алып келген эмес, анткени ар бир чиновник келгенде акчага келген. Анткени айтышкан революцияда сен ошо келсең, сен сөз түрдө машинелүү болосуң, акчалуу болосуң деп. Ошон үчүн рейдерский уже культура болуп калган. Мен жөн эле айткан жокмун, анткени ал исследованиялар бар. Всемирный банктын исследованиясы айткан даже, это группа политиков захватила власть в своих интересах. Это политическая коррупция, саясий коррупция да бүгүнкү күндө. Анткени даже өкмөт жакшы иштей албайт, анткени парламентаризм и босс партийный көбүрөөк чечет тагдырды президенттен кара. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жакшылап бүгүнкү инициативаны жакшы комплекстүү түрдө агалар айткандай ылдый жактан өдө алып кетиш керек. Ошондо иш болот. Акмбай ага, жогоруда Талант ага айтты да, мындай эми акыркы баарыбызга эле маалым, ал нерсе жанагы ТЭЦ боюнча, Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция боюнча чоң иш ачылды чындыгында. Бирок ага карабай коомчулукта баягы саясий өңүттө болуп калып атат, коррупцияга каршы күрөш деген дагы пикирлер жок эмес да. Мен алгач мынуну айтып берейин. Биз студент кезибизден бери Кыргызстанда Бишкекте 29 ирис завод бар болчу. Кыргызстан боюнча 370тен ашык завод фабрикалар кен өндүргөн ишканалар болчу. Анан азыркы коррупционерлердин көбү менден күчү, кээ тең менен. Алар айлыктарыбыз, даже биз көбүнөн жакшы айлык алчубуз. Алар 80 сом айлык алчу. Мисалы үчүн Салымбеков, спорт министрликте 80 рубль алчу.
Биз айрымдарыбыз 200 рубль алчубуз. Эмне үчүн бир эле күндө Кенаптын фабрика, мебельный, Дордой, вторсыран территориясы анык болуп калды дагы. Биз баягы эле айлык менен калып туруп, айла жок, баягы тырышып бизнести баштадык. Мен азыр бир компаниянын жетекчисимин. Бирок мен аларга иш тардыгым жок. Аларды баягы сталинский репрессия кылыштын кереги жок. Бирок мыйзамдын негизинде эң биринчи коррупцияны күрөш үчүн азыр биз нормативдик акт иштеп атабыз. Коопсуздук кеңеши тиги өкмөткө жөнөттү, анан кийин тиги аппарат президент карап атат, айрда бир кичинекей балдар карап атат, сөздү түшүнбөгөн. Анан кийин мындай кылып атабыз. Ой, эң биринчи кантип пайда болду коррупция? Ошол жанагы 29 ири заводду Атамбаев 5-өн алды. Дагы бирөө 4-өн алды, дагы бирөө 3-өн алды, дагы бирөө 5-өн алды. Ошонун эле баягы элдин мээнетине для издержки производства деген элдин акчасына турулган заводдорду аларды камабай да керек болсо, мүмкүн бала чакасынын күнөөсү жок да. 10% сеники. Баягы мыйзам салганын коюп кой. Биз инвесторго саталы дагы 500 миллион долларга тиги ишкана куралы. Эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн мен өзүмдүн мээнетим менен курам дагы, тиги бир 50 президент айткандай 35 5тен заводду алып алат. Бул социализмдин принцибинде айлыгы, налогтору для издержки производства, то есть элдин акчасына курулган. Ошол 39 завод 300тен ашык ишканалардын келечекте жанагы иштеген кишилердин баарын пенсиясын бериш керек болчу. Бала чакасын багыш керек болду. Алардын баары ээлеп алгандан кийин баягы 29 завод 300тен ашык ишканалардын ата-энелери жумуштан чыккандан миллион адам эчтекеси калбай калып сыртка чыгып кетти. Эмне үчүн мамлекет ошону көрбөйт? Азыр мурунку мыйзам боюнча да, азыркы мыйзам боюнча. Максат эле репрессия кылуу эмес. Максат мыйзамдуу анализ керек. Жанагы иштете албай эле тиги базар кылып коюп отурат. Жок, аны азыр ишканаларга бериш керек. Коррупция ошондо башталды беле, жанагы. Ошондон башталды. Анан азыр мына биз азыр тигилер буйлар боюнча ушул нормативный актты жаздык. Очень поздно. Биз түштүстөн ойгура эле турбайбыз байсыр. Кардиналдуу түрдө эң биринчи маселе ошол болуш керек болчу. Анализдөө жанагы мыйзам салгандарды катуу тилдеп камаштын деле кереги жок. Биринчи жанагы мыйзам салганыңды казынага элдин мүлкүн коюп кой. Ага инвестор чакырып, кымбат сат, бюджетке кош. Анан дагы ишкана кура берге. Ошондо мурунку ишканалардын иштебей калганы жанагыны эффективдүү сатса, а жерде ишкана пайда болот. Жумушчу орундары пайда болот. Бизде 29 ири заводдун ордуна азыр 290 тойкана, чайкана. Бирке болсо казы картаны балчылдата чайнап эле тиги ыгы жок бий менен жашап калдык. Значит, азыр абдан жаман акыбал азыр. Ушуну анализден киши жокпу? Чакырсын, анализ кылып берели. Демек, жана Таантагай сиз айтпадыңыз, чоң газат деген кыймылдын чакырыктары боюнчачы. Демек, бул туура багыт болот атабы? Ошол жерден башташыбыз керек болот атабы коррупция менен күрөштү? Мындай да, мамлекеттик органдар эгер унчукпай, мамлекеттик органдар кандайдыр бир активдүүлүгүн көрсөтпөсө, ошол чоң газат сыяктуу уюмдар көбөйөт. Анан баарын тыйыш кыйын болуп калат биринчиден. Мыйзам чегинде ишти алып барыш керек. Биринчиден, экинчиден мыйзам чегинде илгери эле мына ГКМБ мисалы үчүн кылмыш иштерин козгогон кээ бир баягы жегичтергечи, мисалы үчүн Жалал Абад боюнча 23 миллион долларды жеп койгондор бар. Турат, уголовный кылмыш киши турат да бүгүнкү күнгө чейин. Учурунда Аскар Акаевич жаптырып салган биринчи президентибиз. Тийбек эле ГКМБны отургула деп койгон. Биз эми президентке башыбыз, главный командующий. Ошондой нерселерди бүгүн көп башты орутуп, эки жактан издөө даяр турат. Ал кишилер жүрөт. Ошолорду чакырыш керек. Мына Токмокто радиозавод, кечирип коесуз. Радиозавод Кореяда бир банкрот болгон экен, бир организация. Анын ашып калган, баягы эскирген запчасттар калган экен. Ошого 3 миллион доллар төлөп алып келди. 3 ай иштедиби? Анан кийин ал запчаст түгөнгөндөн иштебей калды. Ошол кезде жетекчи ким алып келди? Белгилүү фамилиясы бар. Ошолордун баардыгы билип туруп Кыргызстанды жанагындай туңгуюкка каптаган. Ал кезде мына кээ бир учурларда ошо ГКМБ кылмыш козгоп, тигинтип мынтип изилдеген.
бирок болду, бул жака келишпегиле деген команда. Эгер коомчулук ошондой талаптарды коюп аткан болсо, анда бизге эмне тоскоол болуп атат ошол нерседен баштоого, жанагы мыйзамсыз байуу? Мен айтып берейин. Юрист айтсын, себеби бар. Себеби бар. Себеби человеческий фактор орусчасы. Жанагы коррупция менен чыныгы күрөшүүдө өздөрү аралашып отурса, өздөрү арасында жүрсө, азыр да бар да, парламентте бар. Анан кийин парламент кайдан түзүлдү? Эмне үчүн парламент жакшы карабай жатат мыйзамдарды? Кээ бири эки сөздү айта албай атат, кээ бири депутаттар тиги автобуска түшсө уялып атат. Эмне себептен? Кээ бири эт чапкычтар, базаркомдор депутат болуп отурат. Алар мыйзамды түшүнбөйт. Мыйзам деген эмне түшүнбөйт. Ал укуктук аң сезимди бир 10 жыл, 15 жыл окугандан кийин жетет. Математикадан да жогору. А булар анан кийин жанагы 29 заводду жана ишканаларды саткандар, ошо уруп, темир-семир кылып сатып жибергендер ыңгайсыз. Ошолор акчаны алып туруп элге 2 кило күрүч, бир бөтөлкө арак таратып туруп ошолор келдиби? Анан ошол заводду талкалагандар элге акча тарата коюп, ошолор бийликке келип калбадыбы? Эми булар өмүрүнүн акырына чейин жанагы Латын Америкасында катысталы өлкө болуп, абдан жаман акыбалга келгенге чейин илгери булар ошондой болуп жашап, элди кедейлик кылдырып, өздөрү бай болуп кала бергиси келет. Баягы биз капиталист деп Латын Америкасын ачы элек, артта калган өлкө деп. Ошондойго кылат ошондой. Ошон үчүн жанагы чоң казат дегендегилердин бир ою бизге ласкает слух дейт. Кулакка жакшы угулуп атпайбы? Президентке бул бийлик бутак эмес, президентке колдоо көрсөтөлү. А киши 35-ин мен көрсөтөм деди эле. А киши да ойлонуп калды. Эмне үчүн 35-ти астына чейин көргөзө албай калды? 35-ти президент үлгү кылып туруп так айтсын, прозрачно. Мына прозрачно чыктым. Анан ошо кишинин сөзүнөн кийин профилактика болот. Бардыгы фамилиясын айтат. Анан кийин күрөш башталат. Максат эле аделе кыргыздар, коррупционер да биздин кыргыздын жараны. Алар деле өтө эле репрессия кылып эле тиги шашки вон дешин кереги жок. Аларга деле кечирип кой. Кыргыз мамлекет мындай мүнкүрөп турат. Жанагы алган тиги чоң ишканаңды иштетпепсиң. Машина стоянка кылып коюпсуң. Аны биз өкмөткө алабыз, инвесторго 500 миллионго сатабыз деген биринчилердин коррупция кантип пайда болгонун изилдебей туруп, азыр 1000 норманы ойлоп тапкыла, иштебейт. Демек саясий эрк керек болот. Саясий эрк керек. Туура. Сөзсүз түрдө анан жалгыз болбош керек да, чоң команда керек. Эң негизгиси оң колу болуп, ошол инсайдер президент, ошол кеңештин, коопсуздук кеңештин, парламенттин сөзсүз түрдө журналисттер болуш керек. Журналистский иликтөө. Сиз айткандай журналистский иликтөө болсо, кайдан чыкты акча, кайдан чыкты коррупция, анан репрессивный режим сиз туура айтып атасыз, андай колдонбош керек. Анткени анча-мынча эле элибиз бар, 2,5 миллион кыргыз, да, 6,5 кыргызстандыктар. Ошон үчүн ачыктык керек, отчет керек. Кандай даже пандемия болду, биз отчетту көрө элекпиз, өкмөт канча алды, канча каяка кетти дегенчи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, сөзсүз журналисттик иликтөөлөрдү кубаттап туруш керек. Мыйзамдар болсо азыр чыгып атат, кайда журналисттерди чектеп атат. Керек болсо интернетке чейин чектейбиз деп атат. Көрдүңүзбү? Бул деген аябай туура эмес. Анткени кичинекей ошол Эстония ачык электронный өкмөт менен чыгып кеткен дүйнөгөчү, азыр аябай өнүгүп аткан өлкө. Жос Армения сиз айткандай, Грузия бар, тең бар. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн бир гана жол бар, ачыктык жана сөзсүз түрдө эл менен кеңешип, ошо элдин мүдөөсүн, элдин батасын алып туруп иштесе, бийлик, биз тез аранын ичинде чыгып кетебиз. Бирок эң негизги нерсе, силер айткандай, чоң казатты дагы алар кээде жакшы идеяларды айтып атат, бирок репрессивный дагы бир карательный иштерди айткылары келип атат. Бирок аларды чакырыш керек да. Ошол эле силер как экспертная группа чакырып, алардын идеяларын алып биз барып чогулушубуз керек да. Алардын жакшы идеялары бар. Бирок баягы байларды тонойбуз деген бул да туура эмес. Ал 17-жылкы революцияда көрдүк, мына жакшылык алып келген жок. Ошон үчүн сөз түрдө сиз айткандай таразалап, туура эмес алган нерсесин өкмөткө берип, бюджет аркылуу социалдык проблемаларды чечиш керек. Ал туура. Анан дагы бир нерсе кечиресиз.
ушул мына айтылып өттү, приватизация жөнүндө сөз болуп атат. Менимче ал эгер көбү ал нерсенин баары сатылган, дагы бир 5-6 кожоюн алмашты, бүгүнкү күндө ызычуу болот. Ошон үчүн менимче бүгүнкү күндөгү проблемаларга кайрылышыбыз керекпиз. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбызды. Анализинен чыгып кетишибиз керек. Антпесек биз алардан калсак, биз аны бүтпөйт анда биз жакын арада. Азыркы учурдагы чынды азыр эмне болуп атат? Азыр деле жок. ТЭЦ бүт эле кемгиче мына. ТЭЦ бар, ТЭЦтен башка да канча проектилер болду. Алар текшерилбей турат. Анан бир эме элде жанагынтип токтоп калганда элде дөмөгөйлөр пайда болуп атат. ТЭЦ бүтүп бүтпөй. Значит, бул эме жөн эле бир оюнчук болгон экен. Какой-то бир саясий зарылдык болду, ошо менен ТЭЦ менен бүтүп калды. Андай эмес. Бизде турмушубузда толтура коррупционный проявление, эми буга каршы жаңы фактылар менен, жаңы жанагы вызовторго жараша иш кылышыбыз керек. Жогоруда айтпадыбы, Искендер мырза айтып өтпөдү, негизги баягы коррупциянын чыгышына себеп болгон бул айлык акынын аздыгы. Бул эмне деген нищий милиция? Бакыш медсестра 4000 алат. Түрбөлөрдө иштеген фельдшер 3000 алат. Чөт такое. Күрөштү айталы. Тигил жанагы приватизациядагы кеткен крупный заводдордун бардыгы коррупциянын негизи. Ошонун негизинде жанагы байлар бийликке келип туруп, ал баягы дагы рейдерство кылып, элдер арызданып атат. Жанагы байлар акчасы бар, сотко берет. Аныкы 24 объект болду. 150 квартира болду, 200 особняк болду. Аларды тек коелу дегенде, тиги эски орууду калтырып коюп туруп, азыр жаңы кече бир жаңы курган бирөөдү барып текшерип калалы деген болбойт. Именно ошолорго анализ болуш керек. Бүт реабилитация кылыш керек. Анан анализ кылыш керек. Ансыз жана бирөөлөр тиги мыйзамсыз заводдордун баарын алып койсо, жок аларды кое туралы, азыр биз түбүнө жетпейбиз деген сиздики туура эмес. Себеби ал орууду калтырсаңыз, келечекте боло турган орууду биз дарылай албайбыз. Малдагы бирөөнүн менчиги болуп калды да. Хорошо. Бирок учурундагы баасы азыркы стоимость эч камап-самап кереги жок. Өкмөткө ошол бааны төгүп кой. Мына бая экенсиң. Кала берсин өзүңдө. Сен баягы азыркы бүткүл тиги недвижимость азыркы учур менен өлчөнөт. Коюп кой. Мыйзам чыгарбадыбы? Искендер мырза, буга чейин ошо өкмөттө дагы бир сунуштар айтылды эле да, ошо коррупцияга каршы күрөшүү үчүн атайын бир орган түзүш керек деген да сунуштар болгон. Анан азыр өкмөттүн астында антикоррупциялык кеңеш бар өзүнчө, ал дагы иштеп атат. Канчалык зарылчылык бар ушундай өзүнчө бир орган түзүүгө? Же ушул тууралуу дагы жана стратегиянын ичинде бир сөз айтылган жокпу? Стратегияда мындай жобо бар, мындай баягы дубль кылган, бири-бирин кайталаган органдарды жоюу керек. Ушундай функция кайсы бир органдын астында болуш керек. Анан албетте баягы өзүн кайталап кечке эле жаңы орган түзүп бербей, бул жерден көп көңүл бул калктын карамагына өткөрүү да, бул баягы ачык контроль. Ачуу, ар бир баягы мамлекеттик чечимдерди ачык кылып туруп, элдин ар бир өкүлү ушул жөнөкөй адамдан баштап журналисттер атайын активисттерге ушул мүмкүнчүлүк берүү да, алар деген ошол чыккан чечимди көрө алат да, мисалы үчүн баягы саналык технология. Искендер мырза, бирок парламентский контроль да бар да, конституционный орган. Эми ошону да аябай саясатчылар мындай бир куу да, саясатчылар. Заранее мындай парламентский контроль бар парламентте деп коюп, аны омбудсманга берип койушкан. Омбудсман бир андай иштей албайт. Омбудсман өзүнүн парижский принциптерге келишпейт. Эптеп виртуальный институт болуп эсептелет да. Бирок Токон Болотбекович эптеп иштеп атат өзүнүн эмеси менен. Бирок ушу парламентский контроль иштесе Кыргызстанда да, бу да өзүнчө бир жакшы болмок да. Анан декларация боюнча система ачык жана так болсо, бу деген аябай жакшы болот. Бирок реформа болуш керек да, анткени мынакей милицияны карайлык, ошол эле тиги ГКНБны, ошол эле толгон токой мындай чаташкан өзүнчө бир туура эмес жоопкерчиликти алганда нерселер бар да. Мисалы ГКНБ экономический преступленияларды карамыш болот, аяка даже адвокаттар кире албайт, эмне болуп атканын билбейбиз. Пыткалар менен
занимается, зачем ГКНБ занимается этим, орысча айтканда. Ошон үчүн ГКНБнын да функциясын границаларды караш керек да. Границаларда мына канча чатак болуп атат, мигранттар талаада жүрөт. То есть эл аралык жана коопсуздук боюнча бул жакшы бир биз колдойбуз. Андай орган керек, бирок таза жана эффективдүү болуш керек да. Ошон үчүн полномочияларын чаташкан аябай. Аларды караш керек. Атайын ошондой түзгөн. Мырза Атамбаевдин биз таарынган нерсе, биз айтсак да болбой, ушундай чаташсып салганда. Мырза дедиңизби? Эмне кылабыз, президент Атамбаев, экс-президент. Анан эмне кылабыз эми? Иштедик да 6 жыл. Айттык, түрмөгө чейин бизди куугунтуктады, эмне кылалык эми? Мырзалар түрмөгө отурбайт да. Ошондо дагы эми сот чечет да. Сот чечсин, андан кийин аны айтабыз. Мен айта албайм, укук коргоочу катары. Бизге бөлүнгөн убакыт. Ошон үчүн чаташкан правительствонун, министерстволордун, структуралардын анан маяна эң туура, маяна достойный болуш керек. Конкурс аркылуу келиш керек. Жети баягы усими жана дитя без глаз дегенде көп орган болуш керек, бир орган болуш керек. Анан эл караш керек. 1 минут ага. 1 минут ага. Мына азыр нормативный акт айтып атабыз. Законы да хорошие, какова исполнители. Аристотельдин сөзү. Биз ошол ген баш прокуратурада жанагы саясий күнөөсүз 15-20ларды камаган, өздөрү 200 000, 500 000 пара алган отурса, биз ошону менен коррупцияны күрөшө алабызбы? Жок. Соттор да ошондой. Абсолютно. Сот системасында жанагы коррупционерлерди эң эбегейсиз байыткан соттор системасы. Биринчи инстанциядан жогору. Эмне себептен? Мисалы үчүн жанагы айтылып атпайбы коррупционерлер, алар жанагы Жумалиев дагы кимисин айтты? Алар Сарпашев, алар барып туруп, эми эч ким мына туура эмес текшергениңер деп атпайбы? Мыйзам мага жок деп атат. Я неприкосновенный человек деп атат. Көнүп калганда тиги президенттер менен жампай болуп жүрүп. Эми азыр айтып атат. Ой, текшергениңер туура эмес дейт. Анан булар бирөөдүн 90 гектар жерин Сарпашев алып коюптур. Жумалиев коюн поюндарды алып коюптур. Аларды мурдагы коллективи барып талашып сотко берип атат. 40-50-100 киши барып биздин жер эле, биздин ишкана эле деп атат. Сот кимге чечет? Соттор Шарактагы Сарпашевдин акчасын алып да, Жумалиевдин акчасын алып дагы 28-нчи объект кылып алып берип атат. Президент ушуну көрбөйбү? Премьер-министр ушуну көрбөйбү? Мен түшүнбөйм. Күрөшөбүз. Ооба, сиздердин оюңуздарчы жыйынтыктайлы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип баратат. Стратегия, мына мамлекеттик деңгээлдеги стратегия кандай болуш керек анда? Мындай идеалдуу дейбизби же? Ошол стратегияны дагы түшүнгөн, билимдүү кишилер түшүш керек. Жөн эле туугандарды коюп, Совет Безопасына тиги өкмөткө коюп, алар протекционизм дечи мурда. Мына бул киши да билет. Протекция менен келген кишилер баш иштебейт. Мен ачык айтайын сизге. Андагы кыскача. Эми кыскача айтканда, бул жерде иш кетип атат. Эл менен иштеш керек, эң башкысы. Эл бүт барын билип турат, таразалап турат. Анан кийин жанагындай чечкиндүү болуш керек. Биздин өкмөт чечкиндүү болбой атат тилекке каршы. Өкмөт инертный өкмөт болуп атат биздин, чынын айтканда. Эгер өкмөт активдүү иштесе, эл колдоп берет. Президентти да, өкмөттү да эл колдоп берет. Мына кээ бир айтып өтүлдү, кээ бир мамлекеттик структураларда эгер мына көп эле алып салды, кээ бир нерселеринчи буга чейин. Айлыктарын да бир топ жакшыртты. Дагы жакшырта турган болсо, жакшыртыш керек, дагы талапты катуу коюш керек. Башчылары таза, ишкер, акылдуу, билимдүүлөр болуш керек. Азыркы прокурор кандай? Толук тиги өзүнүн ишин аткара алатабы? Ички иштер министри кандай? Аткара алатабы? Эл айтат, элден опрос кылсын. Жокпу? Башка жакшы кадрды коюш керек. Себе подобник расстав. Эл үчүн иштейли деш керек. Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор, бизге келип убактыңыздарды бөлүп маек куруп бергендигиңиздер үчүн. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Тилекке каршы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде Ой бүгүн программасын көрө алдыңыздар. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта болуңуз.